Францияда Путиндин сөзүнөн кийин Зеленскийди каржылоону токтотууга чакырык жасалды. Франциялык Патриоттор партиясынын лидери Флориан Филиппо Владимир Путиндин НАТО украиналык аскерлердин колу менен согушуп жатат деген сөзүнөн кийин экс социалдык тармак аркылуу Владимир Зеленскийди каржылоону токтотууга чакырды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Путин азыр болуп жаткан кан төгүүнү бир нече сөз менен сүрөттөп берди. НАТО өлүм машинасы, келгиле Зеленскийди каржылоону жана курал жарак берүүнү токтотобуз, келгиле альянстан чыгабыз деген саясатчы. Путин БРИКС өлкөлөрүнүн алдыңкы ЖМК мүчөлөрү менен жолугушуусунда НАТО Россия менен согушуп, бирок муну украиналык аскерлердин колу менен жасап жатканын, Украина үчүнчү мамлекеттердин кызыгы артышы үчүн өзүнүн аскерлерин аябай турганын айткан. Буга чейин Financial Times гезити украиналык аскерлер фронтко эч кандай даярдыксыз келип жатканын, алар чабуулга тушкканда эле позициялары таштап кетип жатканын жазган. Зеленский жаштар Украинадан качып жатканын моюндады. Владимир Зеленский мобилизациялангандардын курагы дагы төмөндөсө, өлкөдөн жаштар чыгып кетиши мүмкүн деген кооптонуулар тууралуу суроого жооп берип жатып, жаштар Украинадан качып жатканын мойнуна алды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Жаштардын Украинадан кетип жатканы олуттуу чакырык. Алар биздин келечек. Сыртка чыгып кетип жатканы боюнча айта турган болсок, согуш учурунда баары бир эл сыртка агылат деген Зеленский украиналык ЖМКлардын бирине маек берип жатып. Зеленский Украинанын батыштагы бир катар өнөктөштөрү өлкөдө мобилизациялай турчулардын жашын төмөндөтүүнү каалап жатканын моюнга алган. Бирок азырынча Киевдин мындай планы жок. Жума күнү Украинанын коргонуу министрлигинин башчысы Рустем Умеров Киев эмне үчүн 18 жаштан 25 жашка чейинкилерди фронтко жибербей жатканын билүү үчүн АКШ Украин бийлиги менен мобилизациялана тургандардын жашын төмөндөтүү маселесин талкуулап жатканын айткан. Буга чейин Украиндердин дүйнөлүк конгрессинин билим берүү кеңешинин жетекчиси Любовь Любовчик 2022 жылдан бери 1 миллиондон ашык мектеп окуучусу Украинадан чыгып кеткенин билдирген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Шоумен Кубаныч Баркалбасов атасына унаа белек кылды. Тамада шоумен Кубаныч Баркалбасов атасынын туулган күнүндө унаа белек кылды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Бүгүн мен үчүн аябай жакшы күн болду. Асказоом атакемдин туулган күнү менен куттуктап, унаа белек кылдык деп жазды ал. Ушул акыркы 3-4 жылдан бери кыялданып жүргөм. Жылы жаңы Кыргызстанда айдала элек, жакшы машина белек кылсам деп. Бүгүн Кудай буйрса ошол кыялыма жеткендеймин. Көк тулпарды азыр белек кылып беребиз туулган күн урматына. Эмоциясын чогуу көрөлү, биз менен бирге болуңуздар. Сактап алам белегиң деп билемин бек турушум. Берекем алтын атам баркталала. Достор, Кудай буйрса азыр биз атамдардын үйүнө баратабыз, Кашарга. Урматтуу достор, Кудай буйрса азыр биздин үйгө жакындап калдык. Анан үйдүн жанына барбай эле поляга токтотуп койдук машинаны. Монеки турган жер биздин үлүш жер, бизге караштуу жер. Азыр атам менен мамамды өйдө алып барабыз дагы. Күк экөөбүз барып, жолук менен көздөрүн таңып, анан алып келебиз. Атамдын эмоциясын көрөбүз. Кеттик эле. Yüzünde ulay turçulum tura. Bağlar, gözün görmüyor. Görün böyle mi? Ey mamam, jetele kuku. Karmatıp kamçımağa berdin ele. Раз, два. Dayarsın mı? Gitti. Söylağan var, söylemağan. Bağıktağan var, bağıktağan. Baştan uşul haftadan beri buyursan. Hatta Kuday buyursa emin niye ayda vaysın?
Атам Кудай буйрса 2020-жылкы Кыргызстанда айдал элек машинаны атайын Грузиядан кечөгүн алып келдим. Даже растамошка болуп элек. Азыр бисмилла деп атамды машинасына отургузабыз. Жүргүлө. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн. Ошто угатылып жарадар бала ооруканага жеткирилди. Ошол достор аралык балдар клиникалык ооруканасына угатуучу куралдан жаратылган 6 жаштагы бала түштү. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык окуя 19 октябрда катталган. Анда аталган ооруканага 20:00 чамасында жан башынан октон жаракат алган бала жеткирилген. Дарыгерлер ага тез арада операция жасоо үчүн алып кирип кетишкени айтылууда. Бул маалыматты ошол достор бириккен клиникалык ооруканасы тастыктап, учурда бейтаптын жараты жана өздүгү жөнүндө маалыматтар толтурулуп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын билдирди. Жаракат алган баланын ата-энесинин айтымында бүгүн 19 октябрда саат 19:00 чамасында 2018-жылы туулган жаран үйүнүн жанындагы талаада ойноп жатканда агасы кокусунан тир ок атуучу курал менен аны атып салган. Алар Кара Суу районунун тургундары болгон. Кайрат Пирмерзиев жубайы экөө 2 жолго түшкөнүн айтты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмерзиев жубайы Элвира Бегалиева менен 2 жолго түшкөнүн жазып чыкты. 2 жолго түшсөк дагы тилегибиз оюбуз бир. Балдарыбызга татыктуу билим, жакын болбосок дагы татыктуу тарбия берүү. Мен сени менен өткөргөн 11 жылыбыздын ар бир минут секундасына ыраазымын. Болгону экөөбүз жашоодо бири-бирибизге аткара турган роль, вазыйпабызды аткарып бүттүк окшойт. Жүрөгүмдө 1 грамм таарынычым жок. Билем сен да мага ыраазысың. Жана таарынычың жок. Мен жаныңда болбосом дагы бардык колдон келген колдомду көрсөтүп турам. Сага аялдык, адамдык бакыт каалайм. Ыраазымын сага деп жазды ал. Жубайыда пост жазып, 2 жолго түшкөндөрүнө эч кимди күнөөлөбөй турганын жазды. Биз жөн гана бир толкунда болбой калдык деп жазды жубайы.